Сегизбаев, Жолдубаева, Карыбековторго нокто тагылаба. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиевдин жогорку кеңештин трибунасында туруп айтканына караганда Белизгейт боюнча териштирүүнү башкы көзөмөл органы кайрадан улантмай болду. УКМКнын маалыматы боюнча 2016-жылдан 2018-жылга чейин атайын кызматка Белиз өлкөсүнөн эч кандай трасттык документ келбегенин билдик. Демек ошондо УКМКнын мурдагы төрагасы Абдирсегизбаев ошол убактагы президент Алмазбек Атамбаевга жана жогорку кеңеште депутаттарга жалган жасалма документти көргөзгөн болобу? Аны кош колдоп колдоого алган башкы прокурор Индира Жолдубаеванын аракетин кандай баалайбыз? Ал эми аны жалпы коомчулукка кайра кайталап көргөзгөн КТРКнын директору Илим Карыбековдун жоопкерчилиги кандай болот? Кыязы бул суроолорго жакын арада жооп болчудай болуп турат. Кубаныч Кулматов Кыргызстанда эмес, капчыгын өнүктүрүү үчүн жаралган. Кубаныч Кулматов Москвада балмуздак жеп чоңойгону менен Кыргызстандагы көптөгөн бийликтин эрки абаласы болуп келген. Анткени ал иштин көзүн билбей эле маминге сынок болуп, кымбат кофеге жуулунуп, жечүү жерде жара чайнап келген. Буканы сискасы жок уй деген Кубанычбек Кулматов чүйгө губернатор болуп келип, бухгалтерине иче турган кофесинин тизимесин берет. 5-6 күн ичкен кофесине эле бюджеттин губернаторго бөлүнгөн акчасы кетмек. Муну түшүнгөн бухгалтер ачык айтып чыгат. Кулматов бажыда турганда каалаган кофесин ичип, саламдашчулар 4 мал кирип турган. Ал бажыга да убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басарлары Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун катуу талаштарынан соң келген. Кубаныч Кулматов Орус-Кыргыз өнүгүү фондун жетектегенде дагы атагы катуу чыккан. Анткени бул жерде соодага эмес, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн акча бөлүнөт. Кубаныч Кулматов өз акчасындай бөлүп, соода тармагындагы ири бизнес долбоорлоруна берип салганы маалым. Муралиев кимге кеңешин берип жүрөт? Леги чоң кызматта жүргөндөр пенсияга чыкса деле ишсиз калбайт экен. Маселен Амангелди Муралиев деген киши бар го, илгери премьер-министрге чейин жеткен. Учурда деле убактысын бекерге өткөрбөйт экен. Кыргызстандагы көрүнүктүү олигарх. Акчасы самандай сапырылган Аскар Салымбековдун незаменимый кеңешчиси Амангелди Аксакал экенин көпчүлүк билбестер. Иш кагып калган Дордойдун кожоюну эгерде кеңешчисине акылдуу идеялар чыкпаса, түк жолотмок эмес. Демек Муралиевдин ресурсу эмдигиче түгөн элек. Вашингтондон диплом алып келген жашадистер чынында бул кишичелик сунуш бере албайт экен. Анан эле акыйкатчылыкка КСДП фракциясы 64 жаштагы Токон Мамудовду талапкер кылабыз дешсе, айрымдары чалкасынан кетип жатышат десең. Ай биларман сөйрөйлөр. Акылды тигил олигархтан үйрөнсөңөр. Кысыр калбайсыңар деген киши жок. 60-тан ашкандарды ашкеби десеңер катуу жаңылышасыңар кургурлар. Токон Мамудов премьер-министр жана президент гана боло элек. Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына бир нече адам талапкер болуп талпынып чыкты. Алардын арасында генерал Токон Мамутов да бар. Элге белгилүү болгондой, Токон Мамутовдун иштебеген кызматы деле калбады. УКМКда жетекчилик кызматтарда көп жыл иштеп жүрүп, генерал-лейтенант болду. Чегара кызматын 2 рет башкарды. Коргоо министринин орун басары, депутат, вице-премьер-министр, губернатор. Кыргыз алтын сыяктуу мамлекеттик ишкананын жетекчиси, өкмөт башынын кеңешчиси өңдүү кызматтарды аркалады. Эми иштейлеги акыйкатчылык кызмат. Анан образдуу айтканда премьер-министрлик кызмат жана президенттик кызмат калыптыр. Акыркы экөөнү айта албайбыз, бирок Токон мырзаны акыйкатчы катары жакшы иштеп берет деп ишеним артсак болот. Алам партиясы жарышка түшөр бекен. Негизи Арслан Малиевдин жеке өзүнө анчалык тийишкендер жок койсо десек болот. Кезинде бул мырза да калк ичинде кыйла дурус кыймылдарды жасаган. Тилекке каршы мындан 8 жыл мурда 60 000 долларын депутат болгусу келип, Текебаевга берип коюп, жедирип жиберип, кайрай албады. Канча рет эскерсе деле Өмүкең аны тоотпой койгон. Эми ал киши алыста болбосо да кездешүүсү күмөн турат. 2 жылдан кийин болуучу парламенттик шайлоого Алам партиясы катышабы али белгисиз. 2015-жылкы шайлоодо болсо топтогон добуштары көзгө толорлук болбогонун да айта кетели. Эгерде каражат капчыкка жетиштүү салынса, анда бул деле элге берген куруттан куру калбоо аракетин жасашат деген ойдобуз. Эми экс-депутат Жылдыз Жолдошова деле тим калбастыр. Кансияда чогуу бир партиянын өңүтүндө жүрүшпөйбү? Кандай болгон күндө да катарга мыкты уулдарды, кыздарды тартып, жарышка түшүүгө неге болбосун? Дилин төшөбөсө тилди үйрөнө албайт. Бишкектин мэри ишин баштай электе алгач кыргыз тилин билет экен деген баага татыктуу болгон. Тилдин адебин берет деген комиссиянын барандуу мүчөлөрү Азиз Суракматовдун тил билгени боюнча кепилдик бергени бар. Тилекке каршы өлдүр-сөлдүр тил билген шаар башчысы Курманай күнү өзүнүн мыктылыгын айгинелеп, укмуш жеңишке жетишти. Анын айтканын мындан ары лакап кылып алышары деле калпка чыкпайт. Ал эми кыргыз тилин мурда билбеген, башына күч келгенде кийиминде түнү менен жаттаган депутат Паркат Төлөндүбаев
Атаев турус маселе көтөрдү. Ал мындан ары балдарына да кыргызча үйрөнгүлө деп тапшырма берерине күмөн жер албайт. Кыргызстанда жашап, жогорку кеңештин депутаты болууга, элге аралашууга көпүрө болуучу тилди барктоонун убактысы келди десек болобу? Айтор кайта тилди безеп айта бербей сөздөн ишке өтсөк оң болмок. Айрыкча шаардыктарды тил билүүгө чакыралы, майнаттуу иш-чараларды өткөрөлү, конкурстарды бир күндүк кылбай таасирдүү түргө салып уюштурууга аракетибизди чегерели. Улутубуздун көзгүсү болгон тилибизге өзүбүздөн башка ким күйөт?